Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Салам достор. Бүгүн Екатеринбург шаарында Мурадил Данияров жана Элдос Алмаз концерт беришет экен. Кече концерт коюшкан, бүгүн экинчи концертибиз. Андыктан биз Мурадил менен Элдостон интервью алган аракет кылабыз. Бирок убактыбыз аябай тар. Импровизация кылып, бир-эки суроо берип калганы аракет кылабыз. Андыктан поехали. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар жана мырзалар. Екатеринбург шаарында бүгүн Мурадил Данияров жана Элдос Алмаз деген кишилер концерт койгону келе жатыптыр деп кыргыз кабар байкебизге окшоп сүйлөгөн аракет кылдым. Окшосо кол чагып коюңуздар. Шашып пушуп ошо концертке кетип атабыз. Көчө аябай суук, азыр кетип атабыз. Мына суук. Аны эмесе туугандар, биз менен болгула. Бактылуу болгула. Мына биз азыр Элдос деген красавчик байкебиздин алдында отурабыз. Екатеринбург шаарына азыр кайсыл жактан келип атасыздар? Буюрса Екатеринбург шаарына 2 күн болду. Кече келгенбиз. 2 күндөн бери ушул жерде концерттебиз. Буюрса бүгүн ийгиликти аяктап Тюмень шаарына жылабыз. Бул жакта кандай болуп атат азыр? Шаар суук экен, негизи башка шаарларга салыштырмалуу. Москва шаарына караганда аябай башкача экен. Себеп дегенде Москва аябай ызычуу экен. Анан бул жак болсо бир аз мындай спокойныйраак экен да, элдери дагы. Анан бул жакта өзгөчө биздин мекендештерибиз бири-бири менен мамилеси аябай жакшы, анан кийин биримдиктүү экен. Бири-бирине ушунчалык күйүп турат экен. Москвада кыргыздарды бир жагынан көрүп сүйүнсөң, экинчи жагынан карап бир аз ыйлагың келет экен, бир аз бири-бирине колдоолору бир аз жакшы эмес экен да. Анан аба ырайы бул жак суук экен. Өзү негизи мен сиздин ырларыңызды аябай сүйүп угам. Сиздин уктап атканда деле кайсы ырды жакшы көрөсүң десе, сиздин ырыңыздын ар бирин айтып бере алам да. Мага негизи багы эзилип бүттүм деген ырыңыз жагат негизи. Сиздерден бир жакшы жактарыңыздарды, жаштар сиздерди ээрчийт да көпчүлүк. Жакшы жактарыңыздарды болушунча элге көрсөткөнгө аракет кылам. Блогер болгондо да негизи ислам жактан көбүрөөк суроолорду берем да. Анан сизге ошол боюнча суроо берейин дегем. Биринчиден, намаз окуйсузбу? Жана кайрымдуулук иштерин кандай жасайсызбы? Ошол боюнча бир жаштарга сабак боло турган болсун да. Буюрса, мына ушул гастролдук турга чыгып атканда Кудайдан тиленип, үйдөгүлөрдөн бата алып чыкканмын. Буюрса, ушул гастролдук турум бүтүшү менен Кыргызстанга исламан барып алсам, иншалла Кудайым буюрса жүрөктөн ниет кылып койгон 5 убакыт намазды тургузам депчи. Анан кийин кайрымдуулук иш-чараларын кыйратып кылбасам деле, бирок тез аз-аздан кылып турам. Мисалы, супермаркеттен чыгып атканда колумда канча майда акчалар болсо, баарын жанагы ящикчилерге салып турамын. Жолдо туруп калгандарга берип коем анча-мынча. Анан кийин чоң берген учурларым көп деле болгон эмес. Бирок эми биз акчалай жардам бере албасак дагы өзүбүздүн кызматыбыз менен жардам берген учурлар көп эле болгон. Мисалы пандемия учурунда деле баарын айтыштын кереги жок. Ушул маданият кызматкерлери аябай көп кызмат кылды окшойт. Ошолордун катарында биз дагы болдук. Мен эң жүрөк багындай суроом ушул болчу да. Намаз боюнча жакшы экен ойлоруңуз, буюрса окуйм деген. Кыргызстанга барсаңыз да окуйсуз да? Буюрса иншалла. Буюрса мына Кыргызстанга жеткенден кийин байкебиз 5 малда намаз тургузам деген одасын берип атат, мындайча айтканда. Андыктан биз Элдос мырзага ийгилик каалайбыз. Бүгүнкү концертине дагы, келечегине дагы дальше ийгилик каалайбыз. Азыр сиз элге бир Екатеринбург элине же болбосо бүт эле элге кайрылсаңыз болот. Жалпы Екатеринбург шаарынындагы мекендештерибизге чоң салам айтамын. Кыргызстандан келип, албетте сиздерге чоң бир концерт коюп жүрөбүз. Баардыгыңыздар аябай жылуу тосуп жатасыздар. Чоң рахмат, урматтуу бир тууган мекендештер.
буюрса чыгармачылыкка аралашканыма 1,5 жылдын жүзү болду. Буюрса алдыңкы жылдарда аябай сонун чыгармаларды жазганга, азыркы коюп жаткан концерттерим деги алган колдоолор аябай дем күч берип жатат. Буюрса эң сонун чыгармаларды жазып, сиздерге жакшы чыгармаларды тартуулаганы сөз берем туугандар. Буйруса, иншалла. Достор, мынакей биздин убактыбыз тар болгонуна байланыштуу Элдос мырзадан гана алып калдык. Өзү экөөңүздарды отургузуп алып бир жакшы программа даярдап келдим эле. Азыр убакыт өтө тар болуп атат. Бирок кетпей калсаңыздар, мен сиздерге сөзсүз келип алам, буйруса. Ийгилик сизге. Rahmat. Ortada da biraz bileydi sizler sıcağımdı. Çıkarmaz canısın. İlk müzikalı çıkarmaz ayta albaysın mı degen çıkarma. Suyumuzlar dardayım ayttığımızlar taşlar. Suyup aldınızlar mı? Suyup kaldım degine. Denizin ortamı diye çıksa foto, civarımız bir geç al. Мына биз азыр Мурадил мырзанын жанына келдик. Мурадил мырза, көзүңүздөр көрүп тургандай эле аябай красавчик. Бүгүнкү концерттин деңгээли өтө жогорку деңгээлде өттү, окшойт. Мурадил мырза, Екатеринбург шаарына кандай келип алдыңар, кандай болуп атат, эл кандай экен, башка шаарларга салыштырмалуу суук экенин айтып өтсөңүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жалпы ушул каналдын көрүүчүлөрү. Биз ошол Екатеринбургга 2 күн болду келгенибизге. Эми баягы Москвадан кийин Санкт-Петербург, андан кийин Екатеринбург болуп жакындап ушу Кыргызстан жыттана баштады да акырындан. Бир сонун бардыгы адамдар жөнөкөй, мындай маданияттуу десем деле жаңылышпайм. Сонун экен 2 күн концертибиз болду. 2 күн тең аябай сонун болду концертибиз. Чындыгында эл колдоп келген жалпы биздин бир туугандарга рахмат. Ошол башка дагы суукту айта кете турган болсом, эми суук Сибир экен да, почти суук. Кыйла эле суук экен. Көчөгө деле көп чыгып айланган жокпуз, себеби кулактар түшүп калат. Аябай сон. Эми мен сизди өзү аябай жакшы көрөм, жакшы музыкаларыңыз аябай тынбай койгом. Негизи мага деген сиздин дагы суктанам деген ырыңыз аябай жагат. Ооба. Алырды жакшы бир эмелерден сурашың керек экен да, ким урдайт депчи. Тамаша. Негизи өмүр ай деген ырыңызды мен кайра ба телефон менен эле тартып койгон экенсиз го бир жерден. Ошону кайра повтор кылып көрөбүз да, ошону бир аткарып бере аласызбы азыр? Жок, аны эмес, мен башка бир жаңы ырды презентациялап коеюн. Бир Эламан Жалалов деген агабыздын Сыргылам сыпатыңды жазганыңда, сызылып карегиңден жаш тамуда. Азыр сен сүйөт дейсиң түбөлүккө, бирок эртең балким башкамында, ай башкамында. Калган мен YouTube каналыман угуп аласыздар. Аябай сон. Чоң рахмат. Көбүнчө ислам жактан ушу жакшы жагыңарды чыгарайын деген анан сизге 2 суроо бар. Биринчиси, намаз окуйсузбу же окусаңыз ниетиңиз барбы? Экинчиси, сиз кайрымдуулук иштерине кандай эметесиз, карайсыз? Кайрымдуулук, биринчиден кайрымдуулук иштерине түп-түз карайм. Мындай кыйшык-мыйшыгы жок, түп-түз карайм. Ал эми намаз окуган жагы болсо, намазды эми Азыр Кудайга шүгүр, мен жума намаздарга барып, өзүм чоң атам өзү ажыга барып келген. Жума намаз ниетим бар, Кудайым буйруса, жакшы бир Аллахым насип этсе 5 маал намаз тургузганы, Кудайым буйруса, жакшы ниеттерим бар да, бирок азыр эми жума намаздарды калтырбай барып, намаз окуп, Кудайыбызга баягы Кудайымдын баягы эми амалдарын аткарып ушундай эме болобуз, иншалла. Иншалла. Өзү мен көпчүлүк интервьюларыңарды көрдүм, анан силердин ушундай бир сүйлөгөнүндү көрбөдүм да, мен ойлойм да негизи ырчылар анан ушундай намазга кандай карайт? Бардык ырчылар эле барат негизи. Бардык ырчылар эле. Баарыбыз жараткан
Аллахта биздинче. Анан баарыбыз деле мисалы биз деле силерге окшогон адамбыз да. Эми биз деле баягы Кудайга ишенебиз, Кудайдан сурайбыз. Аллахым ушундай күндөрдү насип этип атат да, ошол биз суранганыбыз үчүн ушундай даражага жетип атабыз да биз. Ошол эле эң баштысы. Ооба, жаштар үйрөнүп алгыла. Эми силер жаштарга айта турган бир сөзүңүз болсо айтып кетсеңиз. Жаштарга ошо улууларды эле сыйлагыла, кичилер өзүлөрү эле сыйлагыла силерди. Эң башкысы. Өзүңөрдөн чоңдорду сыйлагыла, кичинекейлер силерден үлгү алып өзүлөрү эле сыйлайт. Рахмат баарыңарга. Ата-энеге ар дайым мээримдүү бололу. Сиздерге чоң рахмат. Келечекте ийгилик, чоң жетишкендиктерди багындырып, Екатеринбург шаарына да чоң рахмат баарыңыздарга. эмгек сиңирген артисттер болушуңуздарга тилектешпиз. Достор, азыр биз интервью алган аракет кылабыз. Биздикилер билесиңер го, кадимкидей эле качып жөнөшөт. Азыр аракет кылып көрөбүз. Жакшыбы, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Бүгүн концерт кандай болду? Өтө сонун болду. Жакшы, маанай жакшы өттү концерт. Жакшы эс алып кайттык. Майли. Экөө тең жакшырды айткан. Экөөнүн тең ырлары жакты. Жакшы. Рахмат, жакшы өткөрдү. Биз дагы маанай жакшы кайттык үйгө. Сизге дагы чоң рахмат. Бактылуу бол. Бул бармен. Негизи концертте болдуңузбу? Ооба, болдум. Элдос Жакшырдай экен же Алмазбы? Элдос Жакшырдай экен, Алмаз келген жокко. Кыргыз элиме кайрылып койсом болобу? Жок. Чубак досум, ассаламу алейкум. Эгерде мени көрүп жаткан болсоң, кайт үйүңө досум. Ашинем өтө кыйналды. Чубак досум, ассаламу алейкум. Все, рахмат байке сага. Бул жак негизи тамада качакты өзүң Интервью берип койбойсуңбу? Концерт кандай болду? Сон. Кандай болду? Не? Концерт кандай болду? Жакшы аябай сонун болду. Майли. Бас. Байке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Концерт кандай болду? Сонун, аябай сонун. Жогорку деңгээлде өттү дейсиз да? Ооба, жакшы эс алып кеттик. Мына баарыңыздарга чоң рахмат. Балдарга дагы рахмат. Ушу концерт коюп кеткен балдарга рахмат. Булардын ийгилик, келечек буларга өнүп өрчө берсин. Эли журтка кызмат кылыша берсин. Даңктары чыга берсин. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Бактылуу болуң. Кармашкан колуңуз үзүлбөсүн. Турасыңарбы? Тура бергиле. Азыр эмнерде байкелерден интервью алабыз. Байкелер, тамагыңар таттуу болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум. Буну мен тааныштырып өтөйүн. Екатеринбург шаарында жаңы тамада. Буюрса келечекте жакшы бир жетишкендиктерге жетишем деп аракет кылып атат. Екатеринбургтагы кыргыз элиме калып айтып кетейин, эмне кылайын ошондо же суроо бересизби? Эмнеге ажмания кылсаң, кам? Эмил байке, бул өзүм байкем болот. Эмнеке? Ау, Ишпеде. жакшы. Эртең чыгарып берсе ола мен сүрөттөрдү билет. Эмнеке, өзүм байкем болот. Ушу Екатеринбург шаарында бир чоң жетишкендиктерге жетишкен. Эмнеке? Бир ишбилерман десе дагы болот. Ушу кафени иштетип, ушул уюштурганда сизсиз да мына концертти. Ошончо да болот эми, ошо элдердин маанайын көтөрүп, иште бир жакшы тартылап коелу деп ушуна аракет кылдык да. Концерт кандай болду? Концерт жакшы болду концерт. Элдер баары ыраазы болуп кетти ошо. Эл ыраазы болуп кетсе биз үчүн жакшы да. Бизге эми кандай болсо дагы өзүбүзгө билинбейт да. Жакшы балдар экен, негизи кичпейил. Ооба, көрүнүлө турат. Мамилеси дагы жакшы балдар экен. Сүйлөштөрү да өз ордунда. Жакшы балдар экен. Мен сизге суроо берип кетпеймби, кандай дейсиз? Уруксат бересизби суроо берсем? Майли. Негизи сиз суроолоруңузду
Din жөнүндө суроо бересиз, көбүнчө билебиз ал нерсеничи. Сиз өзүңүз негизи намаз окуйсузбу? Алхамдулилла. Намаз окуйсуз, 5 убак, Качан үйлөнөмүн деген ойлор бар? Мен 2 балам бар. Братчика, сен красавчиксің. Мына камера тартқан братчика. Тере алса болот? Ha? Жөнлем төлі жоқ деп қойса болот. Қандайсыз? Жақсы, жақсы. Мен азыр сізді мындай таныймын да. Сіздің атыңыз Наргиза. Сіз Баткенге келін болғансыз. Қалғанын өзіңіз айтып беріңіз. Концерт қандай болды? Жақсы, сон болды. Аябай. Бүгін күйөөңүздүн туулган күнү экен, сиздин? Күйөөңүздүн туулган күнү. Ооба. Өзгөчө куттуктап кетсеңиз болот. Кандай куттуктап кетсе болот? Күйөөңүздү туулган күнү. Туулган күнү менен. Чынден соолук, узак өмүр. Ошо. Балдарыбыздын сүйүктүү атасы. Болду. Рахмат. Кандайсың? Достан эке, туулган күнүңүзбү? Жакшы, рахмат. Достан эке, туулган күнүңүзбү? Жакшы, рахмат. Достан эке, туулган күнүңүзбү? Жакшы, рахмат. Байке, концерт кандай болду? Өтө сонун болду. Жакшы, рахмат. Ушинтип Кыргызстандан келип бизге кубандырып тура берсиңер ушулар. Рахмат. Таланттарына дагы таазим. Ийгилик. Аябай сонун балдар экен, жакшы балдар. Ооба, жакшы. Өтө жөнөкөй. Мындай элге аралашып, сыйлашып дегендей. Ооба, мен дагы баа бердим, өзгөчө. Биз башка ырчылардан келип турат, канча-канча характерлери, кээ-биркилериники мындай бөлөкчөлөр бар. Кудду башка ырчылар келбей тургандай, анан булардыкы өтө жакшы характерлери сонун деп. Өзүбүздүн карапайым балдардан экен. Бул Şu Байке керек окшойт. Достор, мынакей бүгүн концерт дагы аяктады. Эл аябай ыраазы болуп кетишти. Аябай жогорку деңгээлде өттү дешет. Барынан интервью алганы жетишпедик, бирок кээ-бирки адамдардан интервью алдык. Аябай ыраазы болушту, аябай сонун болду дейт. Булар бүгүн эртең Түмен шаарында концерт коюшат экен. Андыктан түмендиктерге дагы бир өзгөчө кайрылуу. Түмендиктер эртең Мурадил Данияров жана Элдос Алмаз сиздерде концерт берет. Андыктан концертке келип көңүл ачып кетиңиздер. Аябай жогорку деңгээлде болот деген сеним бар экен. Себеби элдерден интервью алдык. Достор, мен каналыма подписываться эткиле, жазылгыла, комментарий жазгыла. Биз мындан ары да ишибизди алып кеткен аракет кылабыз. Андыктан достор, бүтүп азыр мен ошо убакыт тар болуп калып, бир жака кетип калып, кайра келсем уже концерт бүтүп калган экен. Кичине интервью алдык. Аябай жакшы балдар экен негизи. Мен ушу сөздү көп айтып атам го, себеп дегенде биз көп бул жака келип калган ырчылар менен тааныштык, көрдүк. Ар түрдүү адамдар бар экен. Аябай мындай башкача ырчыларды көрдүк, аттарын атабай эле коеюн. Анан араларынан эң жакшысы ушу айтып өтүш керек, Гүлнур Сатылганова деген эжекебиз. Бир өзгөчө бир пели өтө кооз адам экен да. Гүлнур Сатылганова. И ошого окшош эле булар эки жигиттең өтө карапайым, өтө мындай элге жакын адам экен да. Беркилерди анча-мынча ырчылардан алар деле карапайым, айылда эле чоңойгон, бирок уже характерлери мындай. Мен бир окуяны айтып берейин. Мен камера тартып туруп, ал жерде видео калып аткан, жанына барып микрофонду жакыныраак кармаң деп айтайын деп жанына кетип атсам, мен түртүп салгам да. Сүрөткө түшүп аткандарга деле түшпөйсүңөрбү, болбойсуңарбы? Мен убактым жок, тимеле койбойсуңарбы деп эле. Бир ушундай терс характерлер болот экен да көпчүлүктөчү. Бирок
негизи мен Гүлнур Сатылганова менен жана ушул Мурадил Данияров анан Алмаз Элдос Алмазды жакшы эстеп калдым. Булар өтө кичпейил экен. Пока что. Ошо туугандар. Анан булар кече концертте вообще аншлаг болгон экен, зал толуу болгон экен да. А бүгүн көрүшүм боюнча кичине толбой калыптыр. А бирок мен точно билем, булардын рекламасы өтө слабый болуп калган да. Себеп дегенде мен бир эле статустан көрдүм, башка группалардан эч нерседен көргөн жокмун. Мага дагы жетип келген жок да, ал даже мага жетип келген жок. Мен өзү чукуланып жүрөм го, бирок жетип келген жок да мага. Реклама бираз слабыйраак болуп калды. А так элге бүт баарына ушул Мурадил келет экен деген сөздөр жетип келген болгондо мен точно билем да. Не? Элдос Алмаз. 1, 2, 3. Анда ассаламу алейкум барыңыздарга. Мына ушул Азамат красавчик. Екатеринбургда жалпы эң операторлордун күчтөлөрдүн күчтөсү. Мына ушул Азаматтын поштасына катталып койгула болду. Мен ошого эле кайра кеттим. Анда эмесе кеттик. Баягы мненияларыны жаштарга үйрөтсөк жакшы да, бир жаштарга бир кеңеш айтып өтөсүзбү Эмил байке сиз дагы? Ошеден үзүлүп кайчы болду. Азамат байке, негизи ислам динде айтылган го 4 аялга уруксат берилген да шариатта. Сиз 4-үнчүсүн качан аласыз? Эмне уруксат берилгенде эле ала бербейт да. Адам жашоосунда шарты болсо анан алат да. Негизи шартыңыз барбы сиздин алганга? Шартында эле жок, ниетинде эле жок. Ниет эле жок, э? Сизге чоң рахмат Азамат байке. Сиз негизи өнөрүңүз өркүндөй берсин. Сиз негизи камераны өтө сонун тартасыз, ал жагына сөз жок. Бирок журналист кесип сизге жарашат экен. Анан кече бир көрүп калдым. Бир тойдо тамада болуп, ошол чынбы? Жок, биз азыр концерт жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Жок, негизи ошол суроо бердим сизге. Тойдо тамада болуп, ошол чынбы? Ооба. Өтө жакшы деңгээлде өттүр. Анан бул жактан Айдар деген мырзабыз бар экен. Айдар аке, келиңиз. Бүгүн концерт кандай деңгээлде өттү? Чындыгында алып караганда, Азаматчы. Жакшы болду. Красавчик, э?